Аймактарды өнүктүрүүгө ар дайым артыкчылык берилет. Бул мамлекеттик саясаттын приоритеттүү багыттарынын бири. 2018-жыл президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, бир катар көйгөйлөр белгиленип, тийиштүү тапшырмалар коюлган. Албетте, бир жыл аралыгында айрыкча ондогон жылдап чогулган көйгөйлөрдү чечүү мүмкүн эмес. Бирок аткаруу жана жергиликтүү бийликке так багыттарды берүү аркылуу мамлекеттик саясатты аныктап, экономикалык социалдык саясаттын угун буруу мүмкүн болгонун убакыт көрсөткөнүн эксперттер белгилешүүдө. Андыктан мамлекет башчысы тарабынан 2019-жылды региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү деп жарыяланышы аймактарды өнүктүрүү аркылуу жалпы өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик саясаттын логикалык, ыраттуу уландысы. 2018 региондорду өнүктүрүү жылында ар бир облуста, ар бир район борборунда, ар бир айыл өкмөтүндө, ар бир айылда кайсыл бир деңгээлде жандануу байкалды. Биринде азыраак, биринде көбүрөөк, биринде мамлекеттик, жергиликтүү бийликтин түз колдоосунда, биринде президент Жээнбеков тарабынан аймактарды өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн айтып жалпы ташталган чакырыгынын аркасында жеке ишкерлер жардамында. Облыс аймағында халықты таза суменен камсыздоо, ирригация системалары, билим берүү, саламаттык сактоо мекемелери, автожолдор курулуп жана оңдолууда. Элибиздеги туулган жердин топурак алтын деген сөздүн деми менен элетте туулуп өсүп, чет жерлерде иштеген атуулдар өз алдынча демилге көтөрүп, айылдардын инфраструктураларын жакшыртууга өзгөчө салымдарын кошууда. Бир топ жакшы иштер, көпүрөлөр, бала бакчалар, мектептер салып ремонттолду ушул биздин ишкерлердин колдоосунда. Аймактарды өнүктүрүү боюнча кабыл алынган концепцияда аймактарды өнүктүрүүдө таяныч точкасы катары белгиленген 20 пилоттук шаар тандалып алынган. Мына ошол шаарлардын арасында Каракөл шаары да киргендиги биздин аймакты өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүктөрдү жаратууда жана ыңгайлуу шарттарды түзүүдө. 2018 жыл ичинде Каракөл шаардык кеңешинде 12 сессия өткөрүлүп, 70 токтом кабыл алынды. Бул токтомдордун басымдуу көпчүлүгү өз аймагыбызды өнүктүрүүгө жана шаарыбыздын көйгөйлүү маселелерин чечүүгө багытталды. Анткен менен алдыда аткарчу иштер көп. 27-28 февралда Бишкекте өткөн Кыргыз Республикасы региондорду өнүктүрүү боюнча улуттук диалог конференциясында айрымдары ачыкталды. Алсак Акимчилик институтунун алсырап кетиши. Көпчүлүк жерде жумушта кезигип атат азыр. Айыл өкмөттүн бардыгы эле баягы эле митингге чуркап атат, незе средства төрөбүн акча алышым керек, стимгрант акча алышым керек деп. Мына акимдердин болбозалдагы губернатордун деңгээлиндеги бюджетти берип, жергиликтүү региондорду өзүңүздүн программасында да бар, айтып кеткенсиз биринчи отурумдагы жумушчу отурумда. Ушуну ишке ашырса, Кудай буйрса, кыргыз эли тезирээк гана өнүгөт деген ойдомун. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бул маселелерден кабардар. Учурда жумушчу топ жергиликтүү бийликтин ыйгарым укуктарын карап чыгуу боюнча иш алып барууда. Ошол эле учурда жетиштүү ыйгарым укуктары туруп, жергиликтүү деңгээлдеги маселелер чечилбей жаткан учурлар жетиштүү. Көпчүлүк министрлер жерде көйгөйлөр билбейт, элет менен байланыш начар. Алардын жергиликтүү эл менен жолугуп, элеттин көйгөйлөрүн такуулаган практикасы жок. Жеринде чечүүчү маселелер борбордук бийликтин деңгээлине кээ бир учурда негизсиз мына көтөрүлүп жатат. Мен аймактарда эл менен жолукканда алар көтөргөн маселенин көпчүлүгү жергиликтүү бийлик чече турган көйгөйлөр. Эмнеге элибиз мына жергиликтүү деңгээлде чечилүүчү маселелерди борбордук бийликке барсак айтып атат, кат жазып атышат. Мына ушул жагдайды терең анализдөө керек. Мына кечээ кадамда жолукканда, сузакта жолукканда көп маселе айтылды. Мына бир мисал, ошол жерде фамилиясын мен жазып алдым, азыр тапшырма бердим. Мына 5 жылдан бери дейт. Мына жергиликтүү бийлик и укук коргоо органдарынын мамилеси. 5 жылдан бери дейт. Атам экөөбүз дейт. Биздин үлүшүбүздү, жер үлүшүбүздү айыл өкмөт алып туруп чекке берилген үй салганга дейт. 5 жылдан бeri прокурор жазабыз дейт, сотко кайрылабыз дейт. Акимге бүт барына кайрылабыз дейт, жыйынтык жок дейт. 5 жылдан бeri. Анан ошону көрүп туруп, ким ишенет мамлекеттик бийликке?
Ким ишенет? Эч ким ишенбейт. Азыр ошол жерди берген дейт. Акимиятта чоң болуп иштеп атат дейт. Анда атын айтып бердим, мен тапшырма бердим, иштеп атат азыр. Өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, хаким, айыл өкмөт башчылары, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын аймактарды өнүктүрүүдө мааниси жогору. Алар аймактагы маселелерди борбордук бийликке караганда жакындан билишет. Элет жерин өнүктүрүү жаатында жакынкы келечекке дымактуу максаттар коюлган. Анын бири калкты таза суу менен камсыздоо. Таза суу долбоору донорлордун жардамында 2000-жылдардын башында башталып, тилекке каршы максатына жеткен эмес. Эми айылдарды таза суу менен камсыздоонун бул жолку долбоорунда буга чейинки каталарга жол бербөө тапшырмасы турат. Бизге таза суу программасы боюнча ишенип кеткен биздин донорлор, өнөктөштөрдүн. Ошону токтоткон. Мына 2 жылдан бери буну баштадык. Каражаттар келип атат. Эми силердин милдетиңер, урматтуу жергиликтүү бийлик, премьер-министрдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, акимдер, айыл өкмөттүн башчылары, айылдык кеңештин төрагалары отурасыңар. Ошол жерде кыймылда турган. Буну абдан катуу көзөмөлгө алыш керек. Бул келген каражат, эл келген каражат, элдин каражаты. Ал каражат ошо куруп аткан кишиники эмес. Бул каражат мамлекет аркылуу Кыргызстандын элине, Кыргыз эline келген каражат. Ошону алардын оюна койбостон проектти жакшы жасатып, кийин иштеп кете тургандай кылып, ошо таза суу үзгүлсүз иштеп, өзүн актай турган кылып түзүш керек. Мындан сырткары ирригациялык түйүндөрдү оңдоп түзөө жана жаңыларын салуу багытында да чоң өзгөрүүлөр күтүлөт. Бул багыттагы программанын алкагында 65 000 гектар жер өздөштүрүлүп, элет жеринде 240 000 жаңы жумушчу ордун түзүү каралган. Программа 2026 жылга чейин 3 этапта ишке ашмакчы. Мына биринчи этап башталып атат. Экинчи этабы 24 жылга чейин, үчүнчү этабы 26 жыл бүтөт. Азыр биринчи этапка билесиздер каражаттар мына келе баштады. Кийинки ишке ашыра турган объектилерге да каражаттар издей башташыбыз керек. Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги келген донорлор менен иштеп отурбастан сыртка чыгып, бул ирригация боюнча программаны ишке ашырганга аракеттерди жасаш керек. Сыртка чыгыш керек. Биз өнөктөштөр менен ишти башташ керек. Бизге каражат беребиз дегендер бар. Аз эмес, көп. Президент Жээнбеков билдиргендей, аймактардагы райондук борборлордо жылына 3 чакырымдан асфальт төшөлөт. Мында артыкчылык дотациядагы аймактарга берилет. Аймактарды өнүктүрүүгө мамлекеттик бюджеттен кошумча 2 миллиард сом каралды. Ал кайра иштетүү, экспортко багытталган ишканаларды колдоого максаттуу жумшалат. Негизиле өткөн жылдан тартып мамлекеттик бюджеттик финансы кредиттик саясат аймактарга бурулду. Алсак өткөн жылы РСК банк, Айыл банк жана Кыргыз-Орус өнүгүү фонду тарабынан кепилдик фонддун колдоосу менен жалпысынан 25 миллиард сомдон ашык кредит жана гарантия берилди. Биринчи, бизнести негизсиз текшерүүлөрдү кыскартуу максатында мамлекеттик контролдоочу органдардын текшерүүлөрүнө 2 жылдык мораторий киргизилди. Жаңыдан түзүлгөн ишканалар текшерүүлөрдөн 3 жылдык мөөнөткө бошотулду. Экономиканын артыкчылыктуу секторлорунда дем берүү максатында салык мыйзамдарына бир катар өзгөрүүлөр киргизилди. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү жергиликтүү ишканалар үчүн кошумча нарк салыгын 80%га кыскартуу жеңилдиги берилди. Өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында Санарип аймак муниципалдык башкаруунун платформасын түндүк ведомстволор аралык электрондук системасы менен бириктирип түзүү жана ишке киргизүү керектигин президент Жээнбеков белгиледи. Бул жергиликтүү деңгээлдеги кызмат алууларда адамдык факторду жокко чыгарып, коррупциялык көрүнүштөрдү жоет. Калктын кеңири катмарында, өзгөчө айыл жерлеринде жаңы технологияларды колдонуунун артыкчылыктарын түшүндүрүү үчүн кеңири масштабтуу иштерди жүргүзүү зарыл. Аймактарды комплекстүү өнүктүрүү, жалпы өлкөнүн экономикасын көтөрүү, ал аркылуу жумушчу орундарды түзүп, миграция агымын токтотуу максатын көздөйт.